Гулира Меңдибай кызы. Уча албай калган аэропорт. Айнура аэропорттун чоң терезесине маңдай тийип тургандай жакын келип токтоду. Түн кирип калган. Учуу тилкесиндеги шамдар тизилип күйүп, караңгы асманды тилген жарыктардай көрүнөт. Бир учак ылдамдык алып жерден ажырап, асманды көздөй көтөрүлдү. Ал демин ичине тартып, мурун көңдөйүнөн оор чыгарып алды да, "Учуу", деди акырын. Кээ бир адамдардын жүрөгү да ушундай болот. Жерге байлангысы келбейт, байлануудан коркот. Айнура ошондой кыз эле. Ал шаарда төрөлгөн. Терезесинен караганда айыл эмес, башка үйлөр көрүнчү. Эртең менен уйдун үнү эмес, машиналардын сигналдары угулчу. Ал дайыма бийиктикти карап чоңойду. Бийик имараттар, бийик максаттар, бийик кыялдар. Бала кезинде атасы аны биринчи жолу аэропортко алып барганда, ал учакка эмес, адамдарга караган. Коштошкон адамдар, кучакташып ыйлагандар, күтүп турган көздөр. Ошондо ал түшүнгөн, аэропорт жөн эле имарат эмес. Бул тагдырлар кесилишкен жер. Ошондо ал ичинен ант берген. Мен ушул жерден кетем. Бирок кайтып киргенде жөн кыз эмес, учкуч кыз болуп келем. Кыялбек менен таанышкан күн анын тагдырында бурулуш болоорун ал билген эмес. Күз болчу. Сары жалбырактар университеттин короосун жаап калган. Айнура тепкичтен түшүп келе жатып, бирөөгө урунуп кетип, китептери жерге жайнап калды. "Кечирип коюңуз" деген үн угулду. Ал башын көтөрдү. Алгач көздөрүн көрдү. Тынч, терең, айылдын асманындай таза. "Эч нерсе эмес", деди Айнура. Бирок эмнегедир үнү мурдагыдай муздак чыккан жок. Кийин ал жигит аны көп издеп жүрдү. Кокус жолуккандай болуп. Кээде китепканадан, кээде короодон, кээде жөн гана жанынан өтүп кетчү. "Атың ким?" деп сурады бир күнү капстан алдынан чыккан адам болуп. "Айнура", деди кыска гана. "Жакшы ат экен. Нур деген маанини берет го". Кыз жуумайды да. "Сенинчи?" "Кыялбек". Айнура күлүп жиберди. "Кыялды бек кармаган жигит экенсиң да?" Кыялбек аны тик карап туруп, "Кээде кыял адамды бек кармайт", деди. Ошол сөз Айнуранын жүрөгүндө калкып калган эң алгачкы күн болду. Сүйүү аларга катуу сокку болуп кирген жок. Жай, билинбей, жерге шашпай жаап сиңген жамгырдай кирди. Кыялбек аны дайыма күтчү. Сабак бүткөнчө сыртта турчу. Кээде күн ачыкта, кээде жаанда. "Эмнеге кетпейсиң?" деди Айнура. "Күтүү жаман эмес", деп жооп берчү ал. "Сен үчүн күтүүгө арзыйт". Бир күнү алар шаардын четиндеги дөңсөөгө чыгышты. Түн болчу. Шаар ылдыйда жылдыздай жымыңдап турду. "Карачы", деди Кыялбек. "Шаар асманга окшош экен". "Мен асманды жакшы көрөм", деди Айнура шыбырап. Кыялбек анын колун кармады. "Мен сени жакшы көрөм". Тынчтык. Айнуранын жүрөгү катуу согуп жатты. "Эмнеге?" деди ал акырын. "Билбейм. Сен күлгөндө дүйнө жарык болуп кеткендей сезилет. Сен капаланганда жан дүйнөм ооруйт. Сен жок болсоң, шаар бош болуп калчудай". Айнура биринчи жолу өзүн бирөөгө керектүү сезди. Ал башын анын ийнине жөлөдү. "Кыялбек, эгер мен учсамчы?" "Кайда?" "Бийикке, башка өлкөгө, башка жашоого". Кыялбек унчукпай калды. Анан акырын айтты. "Мен сенин канатыңды кеским келбейт. Бирок мен да тамырымды жулгум келбейт". Айнура башын көтөрдү. "Эмне дегениң?" "Окууну бүтсөм айылга кетем. Ата энемди жалгыз калтырбайм. Туулган жеримди таштай албайм". Ошол сөз анын жүрөгүнө муздай тийди. "Айылгабы?" Айыл аны баягыдай тосуп алды. Эртең мененки муздак аба, тоонун жыты, малдын үнү, кородо апасы уйсаап отурган. "Балам!" деп апасы чуркап чыкты. Атасы да жай басып келип уулун кучактады. Алардын кучагында шаардын жыты эмес, мээрим бар эле. Кечкисин дасторкондо Кыялбек мурдагыдай шаңдуу эмес, унчукпай отурду. Акыры атасы сурады. "Айт балам, жүрөгүңдө эмне бар?" Кыялбек терең дем алды. "Ата, мен бир кызды жакшы көрөм". Апасынын жүзү жайнап кетти. "Анда жакшы эмеспи?" "Ал шаардык. Айылга келгиси келбейт экен".
Айылда бат-баттан эле жарык өчүрүлүп жаткан. Адам таанылар таанылбас күүгүмдөгү оттун шооласы дубалга узун кыска, ийри буйру болуп бийлеп жатты. Сенчи? Деди атасы. Мен силерди таштай албайм. Апасы уулунун колун кармады. Ооба. Мен айылга жашай албайм, Кыялбек, деди ал катуураак. Мен аэропортто иштейм. Мен асманга жакын болом. Мен чаң жыттаган көчөлөрдө жашай албайм. Кыялбек аны карап турду. Көздөрү ооруп тургандай. Демек менин дүйнөм сага тарбы? Мен жөн гана чоң жашоо каалайм. Мен сага кичине жашоо сунуштап жатамбы? Үнү биринчи жолу каттуу чыкты. Сыдырым жел гана жалбырактарды шуудуратат. Кыялбек акырын айтты. Айнура, мен сени сүйөм. Сен менен айылда да бейиш кура алам деп ишенгем. Сен бар жерде мен үчүн асман болот деп ойлогом. Айнуранын көзүнө жаш толду. Бирок ал бурулуп кетти. Мен учушум керек. Кыялбек артынан акырын гана. Уч. Бирок мен күтө аламбы, билбейм, деди. Ошол түн экөөнүн ортосунда көзгө көрүнбөгөн ажырым пайда болду. Айнура аэропортко барып ишке орношуу тууралуу документтерин тапшырып жатканда, ичинен өзүнөн өзү сурады. Эгер учсаң, кимди артта калтырасың? Ал өз үнүн укпай койду. Бирок ар бир учак көтөрүлгөн сайын, анын жүрөгүндө бир нерсе жерге кулап жатканын ал али билчү эмес. Кыялбек ошол түнү көккө чейин уктаган жок. Айнуранын «мен айылга жашай албайм» деген сөзү кулагында кайра-кайра жаңырып жатты. Таң агара баштаганда ал чечим кабыл алды. Айылга кетүүгө камына баштады. Ойлонбой туруп Айнурага чалып. Айнура, мен кеттим, жакшытыр, деди үнү каргылдана. Кайда? Деп сурады Айнура да кабатыр үн менен. Айылга, ата-энем менен сүйлөшүп келем, деди ал кыска. Мен үчүнбү? Биз үчүн. Айыл аны баягыдай тосуп алды. Эртең мененки муздак аба, тоонун жыты, малдын үнү. Короодо апасы уйсаап отурган. Балам! Деп апасы чуркап чыкты. Атасы да жай басып келип уулун кучактады. Алардын кучагында шаардын жыты эмес, мээрим бар эле. Кечкисин дасторгондо Кыялбек мурдагыдай шаңдуу эмес, унчукпай отурду. Акыры атасы сурады. Айт балам, жүрөгүңдө эмне бар? Кыялбек терең дем алды. Ата, мен бир кызды жакшы көрөм. Апасынын жүзү жайнап кетти. Анда жакшы эмеспи? Ал шаардык. Айылга келгиси келбейт экен. Айылда бат-баттан эле жарык өчүрүлүп жаткан. Адам таанылар таанылбас күүгүмдөгү оттун шооласы дубалга узун кыска, ийри буйру болуп бийлеп жатты. Сенчи? Деди атасы. Мен силерди тастай албайм. Апасы уулунун колун кармады. Балам, биз сени өзүбүз үчүн чоңойткон эмеспиз. Бирок биз карапайым адамдарбыз, деди атасы жай гана. Бакыт деген нерсе жерге байланбайт. Эгер бактың шаарда болсо бар, иштеп, турмушуңду куруп кел. Биз сени кармап калсак, өзүбүз күнөөлүү болобуз. Кыялбектин көзүнө жаш толду. Силерди жалгыз калтырамбы? Биздин жашоо өттү, деди апасы. Сенин жашооң эми башталат. Бар, бактыңды тап. Ошол түнү Кыялбек биринчи жолу ата-энесинин карыганын байкады. Алар уулунун кетишин оор кабыл алып жатышса да, жылмайып турушту. Эртеси апасы жолго нан салып берди. Кагылайын энелер ай. Тандыр наны менен тосуп алышып, тандыр наны менен узата калган колдоруна ноу. Керинчегиңди бактылуу кыл, деди акырын. Шаарга кайтып киргенде Кыялбек түз эле Айнурага барды. Ал эшикти ачканда таң калды. Сен эрте келдиң. Кыялбек анын көзүнө тик карады. Ата-энем мени жиберди. Кантип? Бактыңды тап дешти. Айнура унчукпай калды. Мен сен үчүн тамырымды убактылуу жулдум, Айнура. Бирок сен да менин канатымды сындырба. Ошол сөз анын жүрөгүн титиретип жиберди. Ал биринчи жолу Кыялбектин сүйүүсү канчалык терең экенин сезди. Кыялбек, деп кучактады. Мен сенден мындай кадам күтпөдүм. Мен сенсиз жашоону элестете албайм. Ошол күндөн кийин экөөнүн мамилеси өзгөрдү. Кыялбек жумушка орношту. Күндүз иштеп, кечинде Айнураны жумушунан күтөт. Алар сейил бакта көпкө отурушат.
Биз бирге баарына жетишебиз, дечи Кыялбек. Ооба, деп жооп берчү Айнура. Алар болочок үй тууралуу сүйлөшчү. Балдарынын аттарын тандашчу. Кыялбек. Кызыбыз болсо сендей өжөр болбосо экен, деп тамашалашчу. Айнура кыткылыктап күлөөр эле. Бирок анын күлкүсүнүн артында бергисиз коркуу жашап жаткан. Бир күнү Кыялбек шакек алып келди капсынан. Айнура, мага турмушка чык. Биз күткөн күндөр келди окшойт менимче. Сени ээрчитип барып, ата-энемди да кубантайлы, деп көздөрүнө үмүт толтуруп карап турду. Айнура унчукпай калды. Жүрөгү турган, бирок акылы тынч эмес болчу. Азыр элеби, шашпайлычы, деди ал акырын. Эмнеге? Биз жашпыз. Мен ишимди жаңы баштап жатам. Мен эркин болоюнчу дагы бир аз. Мен сага эркиндик бербейин деп жатамбы? Жок, бирок баш кошуу. Бул чоң жоопкерчилик. Кыялбек унчукпай калды. Сен мени сүйбөй калдыңбы? Деди акырын. Сүйөм, деди Айнура дароо. Бирок сүйүү жетиштүүбү? Ошол суроо алардын ортосунда асылып калды. Күндөр өтүп жатты. Алар мурдагыдай эле жолугушат. Бирок ортодо бергисиз муз пайда болгон. Бир күнү кечте аэропортко барышты. Учактар учуп конуп жатты. Айнура узак карап турду. Кээде мен өзүмдү ушул аэропортко окшор сезем, деди ал. Көп учак келет, көп учак кетет. Бирок өзү учпайт. Сен уча аласың, деди Кыялбек. Мен сени кармабайм. Сен жакшысың, Кыялбек. Өтө жакшысың. Балким, мен сеники эмесмин. Эмне? Мен жеңил ойлойм. Мен бүгүн сүйүп, эртең башкача ойлонуп кетишим мүмкүн. Сен болсо туруктуусуң. Сен тамырсың, мен шамалмын. Кыялбек оор жумайды да. Шамалга да туруштук берип турган бирөө керек. Айнура көзүн ала качты. Мен азыр баш кошууга даяр эмесмин. Же мага даяр эмессиңби? Ал жооп бере алган жок. Ошол түнү Кыялбек биринчи жолу өзүн жалгыз сезди. Ал сүйүү үчүн ата-энесинин үмүтүн атка жылдырды. Тамырын убактылуу калтырды. Бирок Айнура дагы деле учууга даярданып жатканын түшүндү. Макул дагы, сүйлөшчү күнүбүз көпкө деп, Кыялбек Айнураны үйүнө жеткирип, өзү көчөдө көпкө басып жүрдү. Ал эми Айнура үйүнө барып, терезеден асманды карады. Учуу тилкесиндеги жарыктар күйүт турду. Бирок анын ичинде караңгылык, капалык күчөп бара жатты. Ал сүйчү, бирок сүйүүгө ишенч эмес. Ал бакытты каалачу, бирок туруктуулуктан коркчу. Ошентип экөөнүн ортосундагы сүйүү кайрадан сыноого түштү. Кыялбектин айылым деп соккон жүрөгүнүн да өз тарыхы бар эле. Ал жөн гана айылдык жигит эмес болчу. Ал тиленип алынган, күтүлүп төрөлгөн, көз жаш менен коштолгон бакыт эле. Атасы Аттокур менен апасы Толгонай көп жыл бою балалуу боло албай жүрүштү. Айыл ичинде нечен сөз айтылды. Тагдыр ушундай экен, армандуу дүйнө дегендер болду. Эмне кылдыңар деп сурагандар болду. Бирок Толгонай ар жылы жаз келген сайын үмүтүн жоготчу эмес. Ал элдердин сөзүнө деле көнүп бүткөн болчу. Бошой калганда эле тоонун этегиндеги кичинекей мечитке барып, кол жайып тилене калчу. Бир уул бер жараткан. Бир уул берсең, өмүр бою шүгүр кылам деп. Аттокур болсо сыртынан сабырдуу көрүнбөнү менен, түнкүсүн эшик алдына чыгып, жылдыздарды карап узак ойлоно берчү. Кээде туруп жаш балача жашып алчу. Бала жыттын искөөнү жылдан жылга кумар кыла баштаган эле. Жараткан алардын үнүн уккандай болду. Көп күттүргөн бакыт акыры келди. Толгонай уул төрөгөн күнү тоонун үстүнө аппак булут илинип, айыл үстүн тынч жамгыр жууп өткөн дешет. Айылдын карыябары бул бала кут алып келет дешкен. Аттокур уулун колуна алганда көзүнө жаш алган. Кыялым ишке ашты деген. Ошентип атын Кыялбек коюшкан. Көптөн бери кыялдын бекем белгиси катары. Кыялбек жоктон суралып алынган жалгыз уул болгондуктан, анын ар бир кадамына мээрим кошо жүрчү. Ал басканда апасы артынан карап турчу. Ал жыгылса, атасы өзү ооруп кеткендей чочучу. Ал күлсө, үйдүн ичи жарык болуп кетчү. Толгонай уулунун оозу менен тең айданып, айткан сөзүн жерге таштачу эмес. Бирок бул эркелетүү эмес эле, бул ыраазычылык болчу. Ар бир апа деген үн Толгонай үчүн белек эле. Аттокур уулуна кичинесинен эмгекти үйрөттү.
Жерди сыйла балам, жер сени багат дечү. Ал уулун эркелеткени менен эмгексиз өстүргөн жок. Балам дечү. Ал эртең менен күн чыга электе. Жерди сыйла. Жерге үнүңдү каттуу чыгарба. Жер сенин атаңдан да улуу. Кыялбек кичинекей кезинде бул сөздүн маңызын толук түшүнчү эмес. Бирок атасы аны жаз чыкканда ээрчитип далага алып чыкчу. Көктөмдө жер жаңы ойгонгондо анын жыты башкача болот. Ным аралаш топурактын жыты тирүүлүктүн жыты. Ат токур тизелеп отуруп, колуна топурак алып көрсөтчү. Кара балам, муну жөн эле чаң дебе. Мунун ичинде өмүр бар. Ушуну менен нан жейсиң, ушуну менен мал багасың. Жерге мээрим төкпөсөң, ал сага бербейт. Ал үрөн сепкенде шашылчу эмес. Ар бир ууч буудайды алаканына салып, анан жайсеп түшүрүп жатып, үрөндөрү тутпа, аманаттай ташта деп өктөм сүйлөп, бирок жер менен келишип иштөөнүн сырларын үйрөттү. Кыялбек атасынын кыймылын кайталаганга аракет кылчу. Кээде үрөн чачырап кетсе, ат токур жылмайып, балапансың да али, жер сенин колуңду да үйрөтөт дечү. Жайкысын суу бөлүштүрүү чоң иш эле. Тоодон түшкөн арык сууну ар ким кезек менен бурат. Ат токур уулуна арыктын оозун кантип ачып жабууну, сууну текке кетирбөөнү үйрөттү. Суу рызкы, аны ыза кылба. Кыялбек жылаңайлак арык ичинде туруп, муздак сууга буту тоңсо да чыдачу. Анткени атасынын жанында болуу сыймык эле. Күзүндө оруп жыюу маалы келгенде, алтын түстүү буудай талаасы толкундай термелип турчу. Ат токур башты кармап, мына балам, жерге мээрим берсең, ал сага эселеп кайтарат дечү. Ошол учурда Кыялбек жерди жөн гана топурак эмес, тирүү нерсе катары сезе баштаган. Мал айдаган күндөр анын балалыгынын эң даамдуу эскерүүсү болуп калды. Эртең менен апасы Толгонай баштыкка ороп буудай нан салып берчү. Ал нан өзгөчө эле, тандырдан жаңы чыккан, үстү кызарып, жыты бүткүл үйдү каптаган. Бах, чиркин. Ошол нандын жыты, ошол нандын даамы, ысык нандын ортосун ача салып, сары майга толтуруп берсе, кээде казан түбүндө калган чөөгөөгө мыкчыма кылып берчү. Толгонай уулум бакубат чоңойсун деп, жолду ачка болбойсуң балам деп, нанды колуна карматчу. Кыялбек койлорду тоо этегине айдап чыкчу. Асман ачык, шамал салкым. Тоодон агып түшкөн мөлтүр булак бар эле. Ал булактын суусу муздак, тунук, ташка урулуп шыңгырап агат. Түш ченде ал малды көлөкөгө токтотуп, өзү булактын жанына отурчу. Апасы берген нанды булактын муздак суусуна малып алат. Суу тийгенде нан жумшарып, буудайдын жыты ого бетер чыгып кетет. Ал бир үзүмдү оозуна салганда, муздак суу менен ысык нан аралашкан даам бүт денесине тарайт. Кээде ал нанды сууга малып туруп, кайра соруп жечү. Булактын суусу менен аралашкан буудайдын ширеси тилге тийгенде, башка эч бир тамак бербеген рахат берчү. Ал көзүн жумуп жутчу. Ошол учурда дүйнө жөнөкөй эле. Тоо коргоп турган атадай. Булак мээримдүү эне сыяктуу. Нан үйдүн жыты. Ал ошол жерде өзүн бай сезчү. Кийин шаарда кымбат кафелерге барганда да, ошол булакка малынган нанга жеткен даамды таба алган жок. Ат токур бир жолу уулуна мындай деген. Балам, адам кайда барбасын, жүрөгүндө жери болот. Эгер жүрөгүндөгү жер кургап калса, адам өзү да кургап калат. Кыялбек бул сөздү эсине түйүп алган. Ошондуктан ал Айнураны сүйгөндө да, жүрөгүнүн бир бурчунда ошол булак, ошол нан, ошол тоо жашап турду. Ал сүйүүнү да жердей көрчү. Мээрим берсең гүлдөйт. Сууну убагында бербесең, соолуйт. Ал эми Айнура сүйүүнү асмандай көрүп жатпайбы? Учсаң гана бар, кармагың келсе жок. Экөөнүн айырмасы ушунда эле. Биринин жүрөгүндө булактын муздак суусу агып жатса, экинчисинин жүрөгүндө учактын үнү жаңырып турат. Кыялбектер жашаган айыл тоонун этегинде жайгашкан. Ал тоо жөн тоо эмес эле. Жайында чокусуна кар кетпеген көк белес, асман менен сүйлөшүп тургандай сезилчү. Таң атканда күн эң алгач ошол тоонун кырынан көтөрүлүп, нурларын айылга жайып жиберчү. Жайкысын тоо этеги гүлгө толот. Кызыл, сары, көк гүлдөр жел менен кошо термелип, жытын айланага чачат. Тоодон түшкөн мөлтүр суу айыл ичинен агып өтөт. Суунун үнү балалыктагы эң алгачкы обон сыяктуу.
Кыялбек ошол суунун боюнда чоңойду. Ал таштан ташка секирип ойноду. Жайкысын сууга бутун салып отуруп, асманды карап кыялданчу. Кээде суунун агышын карап, мен да бир күнү ушул суудай агып кетемби деп ойлочу. Күзүндө тоо кызыл сары жамынып, шамал жалбырактарды учуруп, айылдын үстүн жомоктой кылып салчу. Кышында болсо аппак кар басып, тынчтык өкүмпүрөт. Кар алдында да тоо тирүү экенин сезчү ал. Айыл кечинде өзгөчө кооз болчу. Күн батканда асман кызгылт тартып, мал кайтып, очоктордон түтүн чыгып, ар бир үйдөн жылуулук сезилет. Кыялбек ошол жылуулуктун ичинде өстү. Ал зээндүү бала болду. Мектепте мугалимдери аны мактачу. Бул бала чоң жерге барат дешчү. Бирок ал эч качан айылын жаман көргөн жок. Тескерисинче, канчалык билимдүү болсо, ошончолук тамыры тереңдей берди. Шаарга окууга кеткен күнү Толгонай уулунун артынан узак карап турду. Бар балам, бирок тоону унутпа, деди. Кыялбек унуткан жок. Ошондуктан анын жүрөгүндө эки дүйнө жашачу. Бири шаар, Айнура, сүйүү. Экинчиси тоо, ата эне, суу. Ал кайсынысын тандабасын? Бир бөлүгү ооруй турган. Айнура кээде түшүнчү эмес. Эмнеге сен айыл дегенде башкача болуп кетесиң? Кыялбек жай гана жооп берчү. Анткени менин балалыгым ошол жерде калды. Атамдын үнү ошол тоодо жаңырып турат. Апамдын тилеги ошол суунун арышында. Ал айылдан качкысы келген жок. Ал болгону сүйгөн адамы менен ошол дүйнөнү бириктиргиси келген. Бирок тоонун баласы менен асмандын кызынын жолу кантип бир болот? Тоонун тамыры терең. Асманга учкан канат жеңил. Экөөнүн ортосундагы алыстык эми гана сезиле баштады. Айнуранын үйүндө дайыма тартип өкөрүм сүрчү. Апасы Нуриза айым ак көйнөкчөн, дайыма тыкан, үнү жай, бирок каттуу мүнөз аял болчу. Ал кызын эркелетип өстүргөн жок. Сүйүүсүн кучак менен эмес, талап менен берди. Айнура, аял кишинин баалуулугу көз каранды болбогонун да, дечи ал. Атасы Бакыт мырза сөзгө аз, ойго көк киши эле. Кызына кичинесинен китеп карматты. Чет тил курстарына өзү алып барды. Сен эч кимге муктаж болбо, дечи ал. Өз бутуң менен тур. Ошентип Айнура таяныч издебе, өзүң таяныч бол деген тарбия менен чоңойду. Ал сүйүүгө ишенчү, бирок сүйүү үчүн өзүн жоготууга ишенчү эмес. Аэропорт анын качуучу жери эмес, күч алчу жери болчу. Учактар учкан сайын анын жүрөгү кеңейчү. Бир күнү жумушунда аны жетекчиси чакырды. Айнура, сен тилди мыкты билесиң. Компания Германияга 6 айлык стажировкага кызматкер жиберет. Сени сунуштап жатабыз. Кандай дейсиң? Мындай мүмкүнчүлүк кайра келбейт. Бул сенин балалыгыңдан күткөн максат эмеспи? Дүйнө бир мүнөткө токтоп калгандай болду. 6 ай, чет өлкө, жаңы горизонт. Айнура колдорунун титиреп жатканын сезди. Ойлонуп көрөйүн, деди ал. Бирок ичинен ооба деп койгон болчу. Ошол эле кечте Кыялбек айылдан телефон чалды. Кыялбек чакыруу болуп айылда эле. Үнү башкача. Айнура, эмне болду? Атама жаман болуп калды. Кан басымы көтөрүлүп, ооруканага түшүрдүк. Айнуранын жүрөгү түшүп кетти. Кандай абалда? Дарыгерлер көзөмөлдөп жатышат, бирок ал үнүн токтотту. Жаш өтүп калды да. Кыялбек ошол түнү ооруканада отурду. Ат токур керебетте жатты. Күчтүү, жерди көтөрүп жүргөн адам эми алсыз көрүнүп турду. Балам, деди ал араң. Айыл, жер, карабай калбасын. Кыялбек атасынын колун кармады. Каралат ата, мен бармын. Бирок ошол учурда анын жүрөгүнүн экинчи бурчунда Айнура бар эле. Эртеси күнү Кыялбек шаарга шашып келди. Ал чарчаган, көздөрү кызарып турган. Айнура аны көрүп чочуп кетти. Абалы кандай? Туруктуу. Бирок врачтар сак болгула дешти. Кан басымы бат көтөрүлөт экен. Айнура, деди ал күтүүсүз. Биз баш кошолу. Айнура селт этти. Азырбы? Ооба, азыр. Мен ортодо калдым. Атам ооруп жатат. Айылга бат-бат барууга туура келет. Сен менин аялым болсоң, баары башкача болмок. Кандай башкача? Мен эки жакка бөлүнбөйт элем.
Сен жанымда турсаң күч алмакмын. Айнура көзүн жумду. Мен сага бир нерсе айтайын дедим эле, деди акырын. Мага стажировка сунуш кылышты. Германияга, 6 айга. Сөз абага илинип калды. 6 ай? Кыялбектин үнү бош чыкты. Бул менин чоң мүмкүнчүлүгүм. Менин атам ооруканада жатат, Айнура. Мен түшүнөм. Түшүнөсүңбү? Анын үнү титиреди. Мен сени жоготуп алуудан корком. Атамды да жоготуп алуудан корком. Экөөнү тең кармай албай жаткандаймын. Айнура анын көзүнө карай албай турду. Баш кошуулу, деди ал кайра. Сен кетсең да аялым болуп кет. Мен сени күтөм. Болгону бекем болуп, мендик болуп кет. Айнуранын жүрөгү ооруду. Ал аны сүйчү, бирок 6 айдан кийин, деди ал акырын. Келгенден кийин баш кошобуз. Эмнеге азыр эмес? Анткени мен баш кошсом, толук жоопкерчилик болот. Мен чет өлкөгө кетип жатып, аял болуп кетким келбейт. Мен жеңил баргым келет, милдетсиз. Бул сөз Кыялбекке ок тийгендей болду. Демек мен сен үчүн милдетменби? Жок, сен туура эмес түшүнүп жатасың. Анда эмне үчүн менин эң оор күнүмдө сен мага толук болбой жатасың? Айнура үнүн көтөрдү. Анткени мен өзүмдү жоготкум келбейт. Мен айылга жашабайм, Кыялбек. Мен кызмат кылбайм. Мен өз жашоомду жашайм. Бөлмө үчүн тынчтык каптады. Кыялбек акырын айтты. Мен сенден айылга дароо көчтөй элекмин. Жүрүү кызматка дей элекмин. Мен болгону жанымда тур дедим. Айнура көзүнө жаш алды. Мен сенин дүйнөңө батпай каламбы деп корком. Мен болсо сенин асманыңда жоголуп кетемби деп корком, деди ал. Эки коркуу, эки дүйнө. Ортодо ооруканада жаткан Аттокур. Ортодо 6 айлык асман. Кыялбек эшикке чыгып кетти. Сыртта шамал катуу согуктурду. Ал башын көтөрүп асманды карады. Учактын үнү угулат. Кандай кылсам, же кете берейинби? Деди ал өзүнө. Ал эми үйдүн ичинде Айнура отуруп калды. Анын колунда стажировка формасы. Жүрөгүндө Кыялбектин титиреген үнү. Ал сүйдү. Бирок сүйүүдөн күчтүү кыялы бар эле. Ал отуруп бир чечимге келгенсиди. Мен кетем. Учушум керек. Айнура кетчү күн таңга маал башталды. Аэропорт адаттагыдай эле ызы чуу. Кимдир бирөө ыйлап коштошот, кимдир бирөө кубанып сүрөткө түшөт. Жарыктар күйүп, учактар кезек күтүп турат. Кыялбек аны узатканы келди. Экөө тең түнү менен уктаган эмес. Кайтып келем, деди Айнура акырын. Мен күтүп алам, деди Кыялбек. Бирок үнүндө ишенимден көрө коркуу көбүрөөк эле. Айнура анын колдорун кармады. Бул колдор жер кармаган колдор. Бул колдор арык буруп үрөн сепкен колдор. Бул колдор аны кармап калгысы келип, бирок кармабай турган колдор. Сен күчтүүсүң, деди ал. Кыялбек оор жуммайды. Күчтүү эмесмин, болгону чыдап жатам. Учууга чакырык берилди. Айнура акыркы жолу артка караса, Кыялбек ордунда туруптур. Ал кол булгады, бирок жүрөгү менен коштошо албады. Учак көтөрүлгөндө Кыялбек асманды тиктеген бойдон көзү кадалып калгансыды. Жерде турган адам үчүн учак өтө тез жоголот экен. Германия. Айнура күткөндөй эле. Таза көчөлөр, так тартип, жаңы адамдар. Чет тилде эркин сүйлөгөнү үчүн аны баалашат. Ал өзүн керек сезди, бааланганын сезди. Алгачкы күндөрү Кыялбек менен күн сайын сүйлөштү. Атам үйгө чыкты, деди бир күнү Кыялбек. Бирок дарыгерлер этият болгула дешти. Өзүм чарчаба, деди Айнура. Сен жакта баары жакшыбы? Ооба, бул жак башкача. Мен өсүп жаткандаймын. Кыялбек үн катпай калды. Аралык көбөйгөн сайын сөздөр кыскарды. Айылда болсо Аттокур бат чарчап калды. Бир күнү ал уулун чакырып, балам, жерди кара, деди. Быйыл сууну убагында буруу керек. Мен мурдагыдай жетише албай калдым. Кыялбек атасын карап туруп, жүрөгү сыздап кетти. Кечинде ал жалгыз тоо этегине чыгып отурду. Бала кезиндеги булак агып жатты. Ал апасы салып берген нандын даамын эстеди. Ошол учурда баары жөнөкөй эле. Эми болсо баары татаал.
Бир жагында ооруп жаткан ата, экинчи жагында алыстап бара жаткан аял. Айнура болсо ойлогону ишке ашып, анын кубанычында чек жок жүрүп жатты. Ошол күндөрдүн биринде түнү телефон шыңгырап калды. Германияда түн ортосу эле. Айнура. Кыялбектин үнү сынып чыккандай болду. Эмне болду? Атама кайра жаман болду. Бул жолу катуураак. Айнура төшөктөн туруп кетти. Абалы кандай? Дарыгерлер колунан келгенин кылып жатышат. Үнү үзүлдү. Айнура ошол түнү уктаган жок. Таңга маал дагы телефон келди. Бул жолу Толгонайдын ый аралаш үнү чыкты. Кызым, атабыз кетти. Кыялбектин да акыбалы начар. Уулума бооруп, сени да кабардар кылып коюуну чечтим. Чалганымды Кыялбек билбей эле койсун деп телефонду өчүрдү. Дүйнө тынчып калды. Айнура дубалга сүйөнүп турганда колунан телефону түшүп кетти. Кыялбек ошол күнү атасына акыркы сапарга узатты. Түн тынч эле. Айыл үстүн ай жарыгы жымындап каптап турган. Бирок Толгонайдын жүрөгү тынч эмес болчу. Ат токурдун дем алуусу оорлошуп, көкүрөгү кысылып жатты. Баламды чакыр, деди ал араң шубурап. Кыялбек жүгүрүп келди. Атасын мындай алсыз көргөн эмес. Бул бир кезде бир кап буудайды жалгыз көтөргөн. Кышында тонбой, жайында чарчабаган, жер менен сүйдөшкөн адам эле. Эми ошол адамдын колдору муздап бара жатты. Ата, деди Кыялбек үнү сынып. Ат токур уулунун жүзүнө узак карады. Көздөрүндө өкүнүч эмес тынчтык бар эле. Бирок ошол тынчтыктын ичинде коштошуу жашап турду. Балам, деми үзүлүп чыкты. Жерди таштаба. Кыялбек атасынын колун бекем кармады. Таштабайм ата, сиз барсыз да. Ат токур жай жылмайды. Ата, деп кайталады ал акырын. Ата деген сен түшүнгөндөй эле, жөн сөз эмес балам. Ал демини оор жутту. Ата деген артында тоо болуп турган адам. Жыгылсаң жүйрөт турган адам. Сен коркпой басышың үчүн өзү коркуп жашаган адам. Кыялбектин көзүнө жаш толуп кетти. Ата, сүйдөбөңүз, жакшы болуп кетесиз. Ат токур башын жай чайкады. Менин убактым бүтүп баратат окшойт. Толгонай бурчта ыйлап турду. Балам, апаңды кара, жерди кара, өзүңдү жоготпо. Бир маалда ал уулунун колун каттуу кысып алды. Мен сенин артында тоо болуп турдум. Эми сен тоо бол. Ошол сөздөн кийин анын деми үзүлүп кетти. Бир тынчтык орноду. Ушунчалык терең тынчтык тоо кулап түшкөндөй. Ата! Деп кыйкырды Кыялбек. Бул үн айылдын үстүн жарып өткөндөй болду. Ал атасынын көкүрөгүнө башын коюп ыйлап жиберди. Биринчи жолу баладай ыйлады. Турчу ата, мен али даяр эмесмин. Мен али уул бойдон калгым келет. Мен али сенин артында жашагым келет. Бирок ата деген сөз эми жооксуз калды. Ата кеткенде адамдын аркасы бошоп калат экен. Кыялбек ошол түнү биринчи жолу өзүн жетим сезди. Жетим деген энеси бар болсо да артында тоо жок болгону. Эртеси жаназа окулду. Айыл толуп келди.